Бүгүнкү талкуу негизинен баягы терини ашаткандай эле, терини ийленгени жөнсөк баягы кийизди билек менен ары бери ийлеп бышыткандай эле бышыйын деп калды да, бышып калды. Анан бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ынтымак менен уюз тартып, маңда теске отуруп талкууланган мыйзам долбоору буюрса бышып келатат. Бышып эле калды. Бүгүн да канча-мынча кошумчалар болуп калды. Эми инсанчылыкта анча-мынча жерлер балким компьютерден түшүп калышы мүмкүн. Же эски долбоор ошол боюнча кетип калышы мүмкүн. Ошолорду бүгүн дагы бир ирет талкууладык. Буюрса эң мыкты деңгээлге жетип калат деп ишенем. Бүгүн бир гана жанагы кыдыруу деген пункт өз боюнча калыптыр. Ошол токтоду. Анан ал бир гана ислам динин жайылтууга эмес, башка дин өкүлдөрүнүн дагы өкүлдөрү кыдырып барбоо үчүн же болбосо атайын ошону пайдаланып үйдү талап тоноочулук же болбосо чектен ашуу, жеке инсандарга кол салуу болуп кетпөө үчүн этияттык менен ушул алынып салынды. Анан дагы бир 4-5 долбоорго дагы жаңылануу киргизилди толуктоо. Буга чейин көп эле отурдук. Анан муну талкуулап, ал абал менен бул абалды салыштыруу өтө кыйын. Азыркы деңгээл өтө жогору. Эми улуу башын кичүү кылып президент өзү мисалы жыйнап оңуна солуна тургузуп алып талкуулап аткандан кийин сүйүнө турган иш. Алкап колдой турган иш. Эң мыкты иш. Ал эң мыкты сөз. Мисалы динге аралашпаймын дегенин өзү силерге ушул өзүңөрдүн ишмердүүлүгүңөрдү бердим. Бирок мыйзамдын негизинде башы мыйзамга баш ийип, чектен чыгып кетпей деп анан азыр ошол баш мыйзамга баш ийүү максатта анан кийин ошол мына долбоор талкууланып бир рамка түшүш керек болуп калды да. Бул эң мыкты. Провокациялык сөздөр бир эле бул эмес, бардык жерде болуп калышы ыктымал. Анан азыр эми техниканын жаңы жетишкен технологиянын өнүккөн учурунда жаңы айтылбадыбы жыйында. Мисалы WhatsApp группалары бар, интернет желелери бар, мисалы аны менен чакыруу, мисалы топтоо, аны менен үгүт насаат иштерин жүргүзүү бул менимче азыркы замандын талабы. Анан жаштардын дагы деңгээли ошого жетип бүттү деп ишенет элем. Ооба. Дал ушул мыйзам менен биз эгер бирге албасак, анда бизге башка өтө катаал мыйзам керек болуп калат. Ачыгын айтканда. Мына ушул долбоор өзү биздин ынтымак болушубузга өзү жетиштүү. Негизи өзү буга чейин деле ынтымак болушубуз керек болчу. Бирок биздин жүрөгүбүздөгү бир Кур'андын аятта жазылган барак немак жыртылып калган. Кур'анда Аллах Таала эй момундар, силер бир туугансыңар. Жатындаш болбосо дагы диндеш бир туугансыңар деген аят ар бир инсандын момун мусулман жүрөгүнөн жыртылып калгандыгы себептүү. Анан эми мына долбоор менен кайра ынтымакка келип атабыз. Ынтымак бололу.